Арбаңыздар, кадырман халкы, урматтуу коноктор, өнөр бүйөрмандары, куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен энелер бешигири менен балдарын уктатпай калган заманда жашап атабыз. Айгине маданий изилдөө борбору ошол биздин эсибизден чыгып кеткен эски элдик ырларды кайра жантантып, жакшы демилге баштап отурат. Анда эмесе Айгине маданий изилдөө борбору менен биргеликте Паванка эл аралык фондусу уюштуруп жаткан же иш алып жаткан элдик ырлардын жаңы деми долбоорунун алкагында кыймылга айланган ыр деген сынак жарыяланган эле. Ошол сынактын финалисттери бүгүн өздөрүнүн чыгармачылык өнөрүн тартуулаганы турат, сиздер менен бөлүшкөнү турат. Анда эмесе сөз башы, иш башы катары долбоордун жетекчиси Айгине маданий изилдөө борборунун мүчөсү Айза Абдрахмановага сөз беребиз. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу катышчылар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү иш-чарабызга келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү иш-чарабыз Шаканжы айткандай Айгиненин кыргыз эл ырлардын жаңы деми жана жаңы калыптары деген долбоорунун алкагында өтүп жатат. Негизги бул долбоордун негизги максаты бул эл ырларынын жаңыртып, анан ошондой эле жаш муундарга өткөрүү. Ошондо бүгүн бизде 4 финалисттер бар, 4 чыгармачыл топ кыргыз эл ырлардын негизинде өз кичи спектакльдерин көрсөтүшөт. Ар бир топко чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бардык катышчыларга чоң ийгилик, чоң рахмат. Бар болуңуз, Айза. Элдик ырлар бул кыргыз элдик мурасынын, улуу мурасынын негизги үлгүлөрүнүн бири. Анын кайрыктарын, аталышын, сөзүн балким биз унутуп калабыз. Бирок бир эле ыргагын уксак, эс тутумубузда кыргыздык касиетибиз, кыргыздык демибиз ойгонот. Жана ушундай эски биздин эсибизди кайра жандантып тура турган сонун иш-чара баштаганыңарга Айгине коомдук фондусуна ыраазычылык билдирүү менен бүгүн биздин финалисттер ошол эски элдик ырларга өздөрүнүн көрүүсү менен, өздөрүнүн чыгармачылыгы менен, өздөрүнүн икемдүүлүгү менен сонун перформанстарды даярдады. Кызыгуу менен күбө болобуз жана ошол перформанстарга өздөрүнүн калыс баасын берет деген калыстар тобу менен тааныштырып өтөйүн. Салттуу музыка чебери 5-чи балдар көркөм өнөр мектебинин башчысы Чолпон Алымбекова эжебиз.
Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын окутуучусу Гульмира Окенова жана Герасимов атындагы Бүткүл Россиялык кинематография университетинин бүтүрүүчүсү кинорежиссер Дастан Мадалбеков. Карагылды какчарган калыстарыбызга ишенебиз жана бүгүнкү катышуучулардын тагдырын өзүңүздөргө тапшырабыз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда биздин биринчи катышуучу тобубуз Арт Мурас тобу. Топтун жетекчиси Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин театр факультетинин окутуучусу, маданияттын мыкты кызматкери Макеева Кундуз. Аткаруучулар Бакыталы уулу Нурислам, Кожоева Нуржамал, Касенова Кулпунай, Эңсебеков Беккелди, Таштанкулова Нориза. Күтүп алыңыздар. Илгери өткөн бир заманда калыкты ачарчылык кыппайт. Эл ичинде өлүм жетим көп болуп, элдин айласы куруп, самандай сапырылат. Эл тентип, тамак сурап, чыркыраган балдардын үндөрү басылбайт. Энелердин айлалары кетип, каргалары түгөлөт. Мейирман энелер бир ойго келишип, ар кимиси колдорунда болгон тамак аштарын ортого чыгарышат. Бирөөсү бир чымчым унун, экинчиси бир кашык майын, үчүнчүсү бир ууч талканын, дагы бири 3-4 өрүктүн кагын жана башка азыктарды чогултушат. Көпчүлүктөн жыйналган тамак аш чоң казандын жарымынан болот. Ага толтура суу куюп, от жагышып, о жараткан Алла Таала калайык калкыма токчулук менен бейпилчиликте бак таалайды алып келсин. Журтубуз ачарчылыктан кыйналып кетти. Мол түшүмдүн, берекенин, ден соолуктун жылы болсун дешип тилек айтышат. Табы менен от жагып, казан бүлкүлдөп кайнай берет. Казан таң атканча кайнайт. Ага салынган ар түркүн тамак аштын буруксуган жыты каңыл жарды жарып чыгат. Анан эң бир таттуу, жегиликтүү, даамданган аш болот. Халк ошол жылы ачарчылыктан аман чыгып, элдин тилеги кабыл болуп, жаз токчулукту алып келет. Эген утмуштуудай чыгып, мол түшүм алынат. Жалындап жаным күйөгөр, минут сайын толкундап, чының менен сүйөгөр. Сүйгөнүм сени ойлоном, мүнөт сайын толгоном. Качан болсо келет деп
Tatlı uykumdan oğlum. Bıyıkanın suyusu yaşıl жерде ayıqsыздар. Жигиттин сүйүүсү кызыл гүлдөдөй. Hep bali. Қара тасалған қолчы дер. Қадырлап жаным қатчы бер. Алғатыңнан не пайда? Қадыр кеч болсаң өзің кел. Чимаяндан көргүчүм. Чыдабайм сени көрбөсөм. Чын баркыңа жетермин. Чын ажал жетирбесем. Сүйүүсүз адамдар ноты күйүшпөй. Эки жакшы баш кошсо, кеп асманга чыкпайбы? Эки жаман баш кошсо, чоң асманга чыкпайбы? Ошондой айтсайбы? Yine demese çok bolsun, çok bolsun. Kutuna gelen boyunuz kutlu olsun doyunuz kulağıyım. Akşayı giygen boyunuz mağaraki olsun doyunuz. Doygut bolsun, doygut bolsun. Kızdı sulu көрсөткөн кашшы болор жар. Көзөппөгөн жеңилер токтоп турсун жар. Келин алган курадан жооп алсын жар. Асмандагы жылдызды 8 денер жар. Sekiz kızdı serkeri geldi denir jar jar. İki yaştın dilegin berdi denir jar jar. 8 kızdın serkeri geldi denir jar jar. 2 yaştın dilegin verdi denir jar jar. Jar jar. Jar jar. Jar jar. 2 yaştın dilegin verdi denir jar jar. Өзүңүздөр көп болгондой бүгүн мына элдик ырлардын, улуттук музыканын, салттуу музыканын, театрдын, бийдин айкалышкан бир сонун коллаборациясына көп болот экенбиз. Жаштардын демине шыктанып, баарыбыз толкунданып кеттик окшойт. Азыр сахнанын жасалгасы башка кийинки кезектеги катышуучуларына ылайыкташып өзгөргөнгө чейин сиздер менен бир аз интенсив оюн уюштурсакпы деп турабыз. Кыргыздын элдик озеки чыгармачылыгынын негизги бир үлгүлөрүнүн бири болгон табышмактар деген бар. Баарыбыз кичинекей бала кезибизде табышмак катып, жандырмак айтып чоңойсок керек. Азыр сиздерге мен бир-эки табышмак айтсам, жандырмагын билгендер кол көтөрсөңүздөр микрофон беребиз. Жообун туура тапсаңыздар, Айгине маданий изилдөө борбору өздөрүнүн сонун белектерин камдап коюшкан. Анда эмесе чамдаңыздар. Биринчи табышмак, даярсыздарбы? Бали. Биринчи табышмак. Эртең менен кетет чуу алып, кечинде келет көнөккө суу алып. Бул эмне? Билгендер барбы? Мен көрбөй атам, кыздар микрофон артта. Уйку чыгар. Кандай дейсиз? Уйку. Жок, туура эмес. Жандырмагы туура эмес. Коргон бердиңерби, шаар бердиңерби? Дагы бирөө. Айтыңыз. Шыпыргы дейт, туура эмес. Эртең менен кетет чуу алып, кечинде келет көнөккө суу алып.
уйдун желини. Азаматсыз Бали, сан ой болчу жооп. Ойлодуңуз беле? Экинчи табышмак. Куту толгон бала, баштары жара. Жоғын кем білет? Куту толгон бала, баштары жара. Жоғын білгендер бар бу? Билесиз? Ширенке эмеспи? Бали, азаматсыз? Атыңыз ким? Имаш. Имаш коногубузга белек. Байгеңиз куттуу болсун. Кийинки табышмак. Акта чилен куш, акырегин танган куш. Көктө чилен куш, көкүрөгүн танган куш. Жоғын билгендер барбы? Жоғын билгендер барбы? Акта чилен куш, акырегин танган куш. Көктө чилен куш, көкүрөгүн танган куш. Бул жандуу нерсе. Бир аз жандырмак бердим. Билгендер жокпу? Табышмак айтпай калдык беле. Таппай калдык беле. Белектен кур калдыңар анда. Дагы бир табышмак анда. Оңоюраак. Үлбүр чөкө кан куюп, үйлөп, талга байладым. Бирөө кол көтөрүп атат. Биринчи кол көтөргөн кишиге берейин. Айтыңыз. Карагат дейт, жоон туура тапты. Мен жолдошума окшойт, үн окшошуп кетти. Мен көрсөткөн эмесмин табышмакты, чын айтам. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Биздин кийинки катышуучуларыбыз даяр болуп калды окшойт. Анда эмесе сиздер менен Мүйүздүү эне деген топтун коюлумуна же болбосо спектаклине же перформансына күбө болгон турабыз. Режиссеру УТРКнын отличниги, режиссер, журналист, Түрксойдун Атайын сыйлыгынын ээси Ырус Окенова жана Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрынын артисттери Урматбек уулу Эгем, Аскар уулу Жумакадыр, Талантбек уулу Данияр, Муратбек кызы Айжанат, Аблакеева Чолпонай, Шаймерденова Набат, Амантурова Аяна, Жылдызбекова Сүймөнкул, Качкынов Каган, Качкынов Байнур, Каныбекова Айбике, Дөөлөтбеков Эрболот. Манасчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дөөлөт Сыдыков. Куш келипсиздер жана өнөрүңүздөрдү тартуулай бериңиздер.
qaray Türkan'la! Kaskıla! Doğu qaray Türkan'la! Beni taştakla aylanaydı. Doğu gitme kaybaldardı. Elde taştakla aylanaydı. Yok Ataki! Yok Ataki! Taşta beni aylanaydı. Taşta! Yok Ataki! Yetkile! Yok Ataki! Çalvarız kanı kılıçta talgan Kayran ile garibi İki kara göz kıdaca şalgan Becinden kana kamanda geldin biterim Batırlardım varsın Becinge kana melek verdin biterim Oy rondurdun kana da varasın Tırım Kakanga kana baştan geldin biterim Al Muhammed kana çuvak yengistin ay Asat kana kılıp geldin mi gay Tırım Edekleri ilap durganda Mıngdıgan el kişi de çıkkısız Adam büyüdü de bindim Kaygıyla tadıyla Ev kadar yaşandın bariyle 3 günden beri nancı. Baldarımız açıka. Baldarımız su ısrarıyla büttü. Biz çarşaf. Geç geçsin. Geç geçsin insanımız. Dur girse. Biz çarşaf. Dur girse biraz insanımız. Biz çarşaf. Başlarda büyük götürüle. Sizlerin artınarda bütün de Kırgız elinin geleceği turat. Gökürakın cengiller düştü. Gayret gelgensin. Sizlerin artınarda bütün de Kırgız elinin geleceği
турат. Бул күндөр дагы өтөт. Башыңарды бийик көтөргүлө. Силерди Кудайым өзү колдосун. Манас атаңардын арбагы колдосун. Кыргызым менин көзүңдөн нуруң чачырап, сай-сайда калдың, туш-туштан мылтык атылат. Бул турмуш сени талаага таштап кетсе да, бириңди бириң таштаган жоксуң асырап. Оолуккан демиң атылган окко басылат. Кыргызым менин көзүңдөн нуруң чачырап. Kultağandın belinden aşkan kırgız emespi. Üntülüdüm totonu baskan kırgız emespi. Aytıp bütsötüğümüz dastan kırgız emespi. Kırılıp gitmey yoң olup, kıyşayıp gitmey yok olup. Gelgen kırgız emespi, ezilgisin uşunten. Cengen kırgız emespi, eçendeden bir karay. Öskön kırgız emespi, Külü gana kaldı. öskön gana kırgız emespi. Barımızdan kırıldık. Barımız yok olduk. Kursağımı açtı. Eli üstünde uyuyacak. Hazır kaçıp bırakın. Kursağım dayan kızım. Varacak şu olur kızım. Varacak şu olur. Biz çarşadık. Biz çarşadık. Çarşava. Çarşasan da uyda dur. Жығылба, жығылсаң да ойда тұр. Қайратың қырғыз екенін, нарқың қырғыз екенін, ата бабаң манас екенін есіңден шығарма. Жығылба. Біз жоғалсақ ұлт жоғалады. Ұлт жоғалса нарық жоғалады. Нарық жоғалса ел жоғалады. Biz балдарыбыз үшін жашашыбыз керек. Biz құласақ та ел құлабасын. Ел құлабасын. El kulavatsın. Жер құлабасын. Жер kulavatsın. Нарық құлабасын. Nar kulavatsın. Салт құлабасын. Салт құлабасын. Biz елбіз. Biz Türk'üz. Biz Jurt'uz. Нечен кылым барысын, кайдан көрдүм кайран эл. Азап менен тозокту, ар жерден көрдүм кайран эл. Кайран эл, айгыр менен атанды, шат кылды кайран эл. Кайран эл, kayran el, Ayğır menen atanıdı, arık bolu kayran el. Ölgün жериди терез
жараткан кайран эл өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл кайран эл кайран эл кайран эл кайран эл Бакен Кудыкеев атына жаштар театрынын актерлоруна жана койгон режиссер Сокеновага ыраазычылык билдиребиз. Үркүн темасы бул биздин бүтпөс ырыбыз, бүтпөс бүйүтүбүз жана ошол доордун элесин таштап кеткен Ысак Шайбеков атабызга кайран эл үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана Нурак Абдрахмановдун Адилхан күүсү жана Нурак атага дагы арбагы ыраазы болсун деп айткым келет. Уйчунун баласынан кеп сураса каймак майдан сөз салат дейт. Анын сыңары кыргыздын элдик озик чыгармачылыгы ушул менин каймак майым десем болот. Мен аябай ушул тармакты изилдегенден окугандан чарчабайм. Ошондуктан ошол элдик ырларды сиздер дагы канчалык деңгээлде билесиздер мага абдан кызык болуп атат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй артта сахнабыз даяр болгуча бизге убакыт керек. Ошол убакытты текке өткөрбөй, мен сиздерге дагы ошол элдик ырлардан бир-эки суроо бергим келип атат да. Бала же ымыркай отуруп калган кезде баланын энеси, эжелери тарабынан ырдалган ыр эмне деп аталат? Ким билет? Туура эмес. Туура эмес. Билгендерге жана жогоруда айткандай белектер бар. Туура эмес, тай-тай ыр дагы эмес, жакындадыңыз, бирок ал эмес. Да, билгендер барбы? Жок. Үзүндү айтып кетейин, журтта күч калыптыр, алып келгенге жан керек деген саптар бар. Билесиңерби? Дөнөн койду сой билек, куйругуна той билек деген саптар бар. Сал бирегир, азаматсыз. Белек койгондар. Кичирээк белек бергиле, анткени мен аябай жеңилдетип бердим тапшырма. Анан кийинки суроо. Баланын бут шилтегенин төлгө кылып ырдалган ыр. Билесиздерби? Элдик ыр бул дагы. Баланын бут шилтегенин төлгө кылып ырдаган ыр. Азаматсыз бали атыңыз ким? Гүлзара эжекебизге белек. Бар болуңуз. Катуу нөшөр төккөндө же жазгы ак жаан болгондо биз кичинекейибизде ырдаган ыр. Ким билет? Катуу нөшөр төккөндө өткөн ыры. Бали азаматсыз ким биринчи айтты? Бул жака белектер коюлган. Биз кичинекей кезибизде тайнелерибиз, чоң энелерибиз түнкүсүн жаздыкка баш койгонубузда бир не деп койсо болот, келмедей сыяктуу бирок кыргыздын ырын айтып, ырсактарын айтып кайталап жаткыла деп айтчу да. Ошол ырды билгендер барбы? Жок. Али, Кундуз айым. Жатканым тынч, жаздым кенч, тилегеним ыйман, окуганым Куран болсун.
Тигимде теңир, тилегеним өмүр деген дагы саптар бар экен. Бар болуңуз. Анда эмесе биз даяр экенбиз. Кийинки финалисттер жаштык тобу, топтун режиссеру Имаш Ажекулов, аткаруучулар Долдурбекова Алтынай, Баяман уулу Бекжан, Аллаберди уулу Темирлан, Кубанова Айгүл, Канкелди кызы Нургиза, Абиров Сымык. Майда, майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, оро толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. О, майда. Майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, оро толсын. О, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. О, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. О, майда. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, оро толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, оро толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, sizge payda, эгиндери бизге пайда. Топондору sizge payda, эгиндери бизге пайда. Майда, 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 майда.
Çakırça baskanın mayda Kırman olsun bu mayda. Sizge payda eginderi bizge payda. Biz bugün баардык айкалыштырган ушундай бир коллаборациянын кечеси болот окшойбуз. Азыр дагы арттагы сахнабыз даяр болгунча элдик караоке уюштурсакпы деп турабыз. Бул жакта жайнаган ырчылар отурат. Сонун элдик ырлардан, өзүңүздөр билген кайрыктардан бирден кайрып ырдап бересиздерби деп суранып атабыз. Ким баштайт? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Элдик чыгарма Саройду биргеликте келиңиздер. Чоң ырдайлы. Келиңиздер. Саройдун гана салкын ай тосуна сагызган гана учат изосуна санама гана калыбай издесем кантейин таба албай койду Gögüçkön gana uçat izosunan Gögülgö gana alıva izdesem Kanteyin gör albay koydu Бар болуңуз, вактыбыз бар экен. Дагы калуучулар барбы? Элдик ыргактан бир шиңгел ырдап бере турган. Ой колхозчу дурдана шыңгыры күмүш үн гана Бұл сайрап узаткан сүттөй аппак күн гана Сүйгөнүмдөн сөз кылсам жымыз еттиң тим гана Өнөргенчи жана жаштардын капелла бар, хору тобу отурат. Сону бардыңыздар, мен да толкунданып кеттим, Дүрдана болуп кеттим окшойт, өзүм Дүрдана сезип кеттим окшойт. Азыр сахнада турган финалисттер Гүгүм Нуру тобу. Алардын бизге көрсөтө турган иши үнсүз чыдам деп аталат. Композиторы Акматжанов Омат, сөзі Қанкелді қызы Нургизаныкы, режиссері Райымбекова Бегимай.
Конан бойдун куйругу бышты жеген жан бала сал 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 тиле сары майга мал тиле апа кеңди кыйнабай уктай койчу жан Ayday kızım ay kızım Aytkan sözdü al kızım Öyde karab süylöböy Azik sılık bol kızım Jarыңды сыйлап какпагын Eşikti katu жаппагын Kүйөңдүн айткан сөздөрүн Эсиңе бекем сактагын Күйөөгө бары жараша Үйдү эркек башкара Баш көтөрбөй жашасам Ынтымак бекем сакталат Тың аял бол бөбөгүм Барган жерде гүлдөткүн Кайын журтту сыйлагын Каяша кеп айтпагын Эл караган жүзүмдү Жер каратып жүрбөгүн Кайнатаңдын көзүнчө ырсылдап катуу Күлбөгүн кызым, уят бол, уят. Апам айткан этегин узун кылып жапкын деп Эл озунда кеп кетет Ай, адепсиз го бул кызыңар тарбия көргөнбү деги шерменде Эбим менен чоңоюп Эрге тигин сен бөпөм Элге жаккан ыймандуу Эстүү келин бол бөпөм Апам айткан сен кызсың Караңгыда баспагын Ор түйшүк, үй окат, бала чака көр окат Эч качан сен качпагын Милдетиңди аткаргын Сен деген келинсиң да кызым Өзү кизбей тукумга Эбим менен чоңойгун Ата кеңдин абири Бир тыйын сен кылбагын кызым Сөз тийгизбей үйүңө сабыр менен жаша Жана эркиндикте жаша Элиңди, жериңди сүйгөн кызым Күйөөңдү Өз оюңду эркин айт сокту дебегин Өзүңдүн Чыдап ардагыңды жашай корго бергин кызым Чыда кызым, чыда, чыда Алтын кызым, ай кызым Өмүр жолуң сеники Ачык болсун маңдайың Эн эркен жашагын Жаркырагын кыз айдай Элдер айтат деп айтпай Жаркырап өскөн жаркырай Жакшылыктан коргалбай Билимдүү, илимдүү болуп өз жемиңди эч качан жетирбе Оюңду дайым ачык айт Баркыңды жерге тепсетпе Бул жашоо, тандоо сеники кызым А биз болсо дайыма сени колдойбуз жана коргойбуз
тең жүрөрүн, жаман жакшы тең жүрөрүн, оң менен сол бар экенин, туура эмес бар экенин кыргыз коомчулугу өзүнүн философиясында, өзүнүн түйнө таанымында айтып келет. Жаман айтпай, жакшы жок дейт кыргызда. Чебегени капка ката албайбыз. Чын эле бул биздин учурубузда, заманыбызда болуп аткан көйгөйлөрдүн бири. Үй бүлөлүк зомбулуктан көптөгөн жакшынакай сулуу кыздарыбыз учуп кеткени абдан баарыбызды өкүндүрөт. Ошол үй бүлөлүк зомбулуктан курман болгон кыздардын урматына Айгине Маданий Изилдөө борборунун демилгеси менен биргеликте Айзада Тумакова, кыргыз эл артисти Айзада Тумакованын коюусу менен бий жаралган эле. Ал бийди бизге опера балет театрынын артисттери Адамалиев Атай жана Сагынбаева Айгерим аткарып берет. Кабыл алыңыздар. искусство өнөрүнүн дарамети, аракети көрсөткөн жемиши ушул экен. Адамдын жан дүйнөсүн бирде көкөлөтүп өргө жетелесе, бирде маселени анын көзүнө сая көрсөтүп көңүлүн чөктүрөт экен. Эми урматтуу калыстар тобу, өзүңүздөр эртеден бери баам салып, байкап отурасыздар. Өздөрүңүздөрдүн ар бир катышуучуга, финалисттерге бааңыздарды бересиздер. Өз ара сиздерге кеңешип алуу үчүн убакыт беребиз.
Азыр биздин төкмө кызыбыз келмегеле, ал кызыбыз бир аз кечигип атат, ошондуктан биз Барчын акапелла хорун сахнага чакырабыз. Гүлбарчын Жашылыковага алкыш, бардыгыңызга рахмат. Эмирбек Иманалиевдин Арузатын чыгармасы болду назарыңыздарда. Азыр биз сахнага Урматбек уулу Эгем, Аскар уулу Жумакадыр, Талантбек уулу Данияр жана Жылдызбеков Сүймөнкулдарды чакырабыз, мырзаларды, жигиттерди. Алар бизге Аскат Жетигендин Кусалык аттуу чыгармасын аткап беришет. Кабыл алыңыздар. Sen boldun жүрөгүмдүн түрүзүл соктум күчтүң ыргагы. Sen boldun көңүлүмдүн мындан толу ыргып чыккан ыргары. Жолу жок махабаттан боздоп жүргөн ботоң анык мен болдум. Sağındırıp gözlerinden canıp durgan can kadar nurları. Sağındırıp gözlerinden canıp durgan can kadar nurları. Sen boldun usalaktan kütüp güdürüz biz sağınçın. Sen boldun izdegenim gelçi canım özünden salındı.
Özüm gelsen bola jürek atım ösürgün Je bolbosa köңүлүңдө barбың эркем айтпай жүргөн тарымчы Je bolbosa köңүлүңдө barбың эркем айтпай жүргөн тарымчы Özüңdü degde özüңsüz түндөр өтөр Özüң деген кусалыктан соккон жүрөк Ар дүйнөмдү дүрбөтөт ай дүрбөтөт ай дүрбөтөт Өзүңдү дегде Караның азар болуп Айтып келчи карды качымын кандырбай Мен кеттим дүйнөм тар болуп Нечен күн өтсө дагы нечен нөшөр төксө дагы келбейсиң Не үчүн бир өзүң деп жүрсөң дале мен менен бир жүрбөйсүң Күндөр өтөр айлар өтөр мезгилде кетер дайнын таптырбай Мен болсо сүйөм сени сенден бүтөр үзбөймүн Мен болсо сүйөм сени сенден бүтөр үзбөймүн Мен болсо сүйөм сени сенден бүтөр үзбөймүн Бакен Кынкебатына жаштар театрынын актерлоруна ыраазычылык билдиребиз. Койгон режиссеру Ырыс Олкеновага дагы ыраазычылык билдиребиз. Жашасын сүйүү, жашасын махабат, аял заты менен эркек заты, эр башат менен аял башат ар дайым бир болсун, тең болсун деп тилек кылалы. Коомубузда эч кандай бир кемчиликтер болбосун, ортодо аял менен эркектин ортосунда атаандаштыктар болбосун, түшүнбөстүктөр болбосун, ар дайым сүйүү болсун, сыйлашуу болсун. Түгөй таба электер бул жакта биздин аскер жигиттерибиз отурат. Аскериңерди аман эсен бүтүрүп, ай жүргүлө аман кайткыла, өзүңөрдүн түгөйүңөрдү таап, силер дагы сүйүүңөргө жеткиле, бактылуу болгула. Кол чаап отурганыңарга ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе эң бир жүрөк дүрсүлдөткөн, көптөн күтүлгөн учур келип жетти окшойт. Калыстар абдан кеңешип атышат, үндөрү катуу чыгып атат окшойт. Кимисине берерин билбей атышат окшойт. Бүгүн чын эле баарыбыздын толкунданткан, өзгөчө таасир эткен перформанстар болду окшойт. Мисалы мен калыс болсом, мен тандай албайт элем, кимисине береримди билбейт элем. Сахнага калыстар тоон чакырабыз. Салттуу музыка чебери, 5-чи балдар көркөм өнөр мектебинин башчысы Чолпон Алымбекова. Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын окутуучусу Гүлмира Окенова жана Герасимов атындагы Бүткүл Россиялык кинематография университетинин бүтүрүүчүсү кинорежиссер Дастанбек Малабеков. Арыбаңыздар, урматтуу бүгүнкү бир жакшы иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздарга ушул бүгүнкү тарыхый иш-чарага келип, убакыт бөлүп колдоп отурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Мен кыскача айтып кетсем, бул айгине негизи көмүскөдө калган, каралбай калган иш-чаранын баарын заманбап кылып элге жеткирип жүргөн бир маданий долбоорду алып жүргөн мекеме. Негизи ушундай долбоорду мамлекеттик деңгээлде алып чыга турган кызмат. Бирок ушул мекемеде 5-6 эле адам ушундай мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараны өздөрү эле акырын алып чыгып коет. Анын үчүн ушу Айгине маданий изилдөө борборунун
жамаатына жана анын башчысы Гүлнара Аман Айтбаевага терең ыраазычылык көрсөтөбүздөр. Бүгүн эми аябай сонун мыкты бир оригинальный деп койсок болот. Сынакка күбө болдук. Биздин угушубузча бул сынакка көптөгөн катышуучулар катышып, анын ичинен ушул 4 команда, 4 катышуучу уруксат таптыр да ушул акыркы кароо сынакка катышыш үчүн. Бизге өтө кыйын болду, анткени баардык тараптан мыкты даярданышып, аракет кылышып, ошо ыр аркылуу жеткиргенге аракет кылды. Азыр эми кыскача айтып кетсек, мен азыр өзүмө берилген функцияны айтып кетсем, мен биринчи орунду кайсынан негизи конкурста негизи анткени аябай эме спорный болду да, конкурстарда негизи ылдыйдан өйдө кетет да. 3-чү орундан сиз баштап айтып койсоңуз. Мына мен баштай берейинчи. Хорошо. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат ушундай иш-чарага, сонун бир эмоциялар тартуулаган постановкаларга. Кичинекей отрывок болсо да биз өзүбүз окугандан кийин билебиз канча деген менет бар, канча деген репетициялар бар, толкундоолор бар. Анан чындап акылдашып эжекелер менен кандай кылсак деп баардык постановка жакшы. Мына кечээ эле менин тасмамда Бишкек кинофестивалына катышып бир сыйлык ала албай калдым, бир чет ойлонуп, бирок баардыгы катышканыбыз эле бул дагы сыйлык да. Анткени чыгармачылыкта бул биздин элге тартуулаганыбыз ошол эле белек экен да, ошол эле баалуу экен. Анан биякта баардыгы актерлордон турган чыгармачылык топто турат. Актерлорду айтат го, чындыгы мындай бел убакыт аткарган актерлор бул периштедей эле болот депчи. Аябай ачык болуп мындай тартылат нурлар тартып турушат, туурабы? Ишенчек болушат ошондой актерлор. Анан эми 3-чү орунда биз ошол жолдун жаңы баштап аткан, биз көрсө, билип карап көрсөк, булар 1-2 курстун гана студенттери экен. Ошол биринчи постановканын аты Арт Мурас деген постановкага ыйганабыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун, Арт Мураско, бале, бар болуңуздар. Илгисин кимиңиздер атап чакырып белек тапшырасыздар, сыйлыкты кимиңиздер тапшырасыздар. Түшүңүз келиңиз. Сыйлыгыңыздар кут болсун, бале, бар болуңуздар. Өнөрүңүздөр өркүндөп өсө берсин. Гүлнара айым, келиңиз. Экинчи орунду эки коллектив ээ болду да. Спорный вопрос болду. Анан чечими менен, комиссиянын чечими менен экинчи орунга эки коллективди ыйгардык. Алар Жаштык тобу. Жаштык тобу сахнага келип бериңиздер. Мүйүздү эне. Мүйүздү эне экинчи орун. Мүйүздү эне. Бали, сыйлыгыңыздар кут болсун. Сүрөткө түшүп алыңыздар.
орун алды, экинчи орун Экинчи орун экөө да. Ооба, чакырып коюңуз. Жаштыктуу. Мүздө эне перформансы дагы экинчи орунга ээ болду. Келип бериңиздер сахнага. Сүйлөңүздөр кут болсун. Мен азыр ушул жерден кичине түшүндүрмө берип кетсекпи? Эмнеге экинчи орун болуп калды Мүйүздене деп. Мүйүзденени көрүп атып биз жашыдык, мыкты актёрдук чеберчилик мыкты аткарылды, кыл-кыякта ойнолду. Дөөлөт акебиз Манасты угуп жүрөбүз. Азыр дагы сонун бир кайрыктарды берип, баягы жан дүйнөбүздү кичине сермелтти да. Анан биз баягы калыс болгондон кийин шартын карадык, программанын шартынчы. Ал шартында ырлар аркылуу бериш керек экен. Постановкачы. Кыймыл аракет жанагындай хореографиялык кыймыл аракетпен бериш керек экен да. Анан ошол профессионал актерлор экен. Ошол жерин хореографический жактан кичине болбой калды деп, анан экинчи орун болду, бирок бирге татыктуса бир экинчи орун болду да. Бирок мыкты деңгээлде аткардыңыздар. Аябай жакшы болду. Биринчи орунда экинчи орун болду дейсизби? Биринчи орунда экинчи орун болду, Сүйлөңүздөр кут болсун. Баш майге күтүп атабыз, толкунданып. Ал эми азыр баары толкунданып күтүп атат. Бул сынак деген сынак экен, чын эле. Кайсы орунга жетсе дагы, кайсы орунга ээ болсо дагы, баягы калыстыкка бизге бергенден биз ушундай чечим кабыл алдык. Аны баарыңыздар түшүнүү менен кабыл алышыңыздар керек. Биринчи орунга Күйгүм Нуру, Үнсүз чырак. Кошумча кетчүлөрсө, ушул постановкадан биз азыркы талапта, азыркы мезгилде болуп аткан көйгөйдү чагылдыра алдыңыздар. Мурдатан мисалы үчүн Оп майданы, баягы Шырылдаңды биз көрүп угуп жүргөн болсок, ушул бүгүнкү постановка бир өзгөчө болду. Баягы ар бир эне чыда, жаша дей берет эмес, биз ошо чыда, жаша деп атып, азыркы зомбулук кандай деңгээлге жетти. Ошону сиздер ачык көрсөтүп алдыңыздар. Ошо эмгегиңиздер үчүн чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Күйгүмдө жарык чачкан топ болсун, чыгармачылыгыңарга ийгилик каалайбыз. Өткөн болоор нерсе бүдөмүк. Биз өмүрдү учурчакта сүрөлүк деп Эркинбек Шешенбаев айткандай, акыныбыз айткандай, учурчак экен. Учурчактын маселеси ушул экен. Үй бүлөлүк зомбулук темасы жана аялзаттын басынышы, кордолушу. Мунун да күнү бүтөт, буйруса жакшыдан үмүтүбүз бар, сиздердей мырзаларыбыз бар. Баары жакшы болот, келечек алдыда. Азыр мен сахнага жана биз элдик караоке уюштурганда унчукпай турган, бирок элдик караоке бүткөндөн кийин менин кулагыма келип акырын шыбырады. Бул Айбике деген кызыбыз. Мен ырдап бермекмин дейт. Келгиле биз ушул жаштакай Бактара гүлдөп гүлдүн ачкан, аңыру тапа гүлүн чачкан, сагыным жыпар айыл кечин, кызарып ысы күнүм баткан, чымчыктарым суу чырылдашкан, агарып тамчы кыз жактан, сагыным айыл апактанын, күн нурун жерге жылуу чачкан. Бактара гүлдөп гүлдүн ачкан.
бактылуу бол, кыргыздын асыл зат, сулуу кызы бол, элдин талай багы бол. Аман бол, көз тийбесин. Урматтуу биздин коноктор, бүгүн ушуну менен биздин кыймылга айланган ыр сынагынын жыйынтыктоочу аземи салтанаты өз аягына чыкты. Барыңыздар жандуу катышып бергениңиздерге, көңүлдүү отуруп бергениңиздерге, коштоп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, эл жерибизде тынчтык болсун. Тынчтык болсо, ар дайым ыр жаңырып турат. Аман болуңуздар.